Atın ne kılasın benim? Abdükerim atım. Abdükerim atım ne kılasın? Familiyangizcha? Что-то спрятался такой, как будто прям это пришел. Просто Пресса, живот я есть. тоже могу прессу взять и это. Аны баарын жалдап инжир деген істі жалдатып жазайт 20 метрге. Аны мен каралаган жокмун, бул бар факт. Bayke. Bayke gelmiz. Niye? Айтпасаң менен сүйлөшпө. Сен менен сүйлөшпө. Gelmiz Bayke. Bayke. Мен сен менен сүйлөшпөйм. Сен ай кимден арыз түштү? Аны жетекчиге айтабыз да Bayke. Айтыр, мен менен эмне сүйлөшүп атасың? Şu sizge Bayke'den getiriyor. Ассалаумалейкум. Қандайсыз байка? Жақсы. Бұл жақта не қылып отырсыз? Эсен алып бірге күн шықса деймін. Жұмысқа келдіңіз бе? Жұмыс істеймін. Қайда іштесіз? Тест істеймін. Тестте? Кім болып? Рабочий. Бұл жақта дағы ішке келдіңіз бе жұмысқа? Жоқ, жоқ. Төрт марта айырып қалдым, бірге заман істеп. Шеріктеріңіз бар ба? Бұл жақта? Жоқ. Шеріктеріңіз жоқ па? Не интервью не алады. Қандай дейсіз? Не интервью не Бұл істеп. жақта бір материал болып жатыр, ошоны келдік эле. Не ол материал? Қандай бар, не Ат бойынша? қостың ба екен? Алас. Бұл жақта директор қуалап отыр да. Ошол бойынша эмелерди қуалап отыр. Жандар қызмат беріп жатыр. Жұмыс кетіп қалған да директорға. Неге? Жұмыс. Шеш болып. Не істеп? Сіз дағы жауабыңыз бар ма директорға? Жоқ. Танымаймын бұлар, танымаймын. Танымайсыз ба? Жүріңіздер. Урматтуу биздин каналдын жалпы көрүүчүлөрү, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Азыр биз жалпы мектепке чейинки жана ошондой эле атайын бир багыттык кесипке үйрөтө турган ошондой эле президенттин колдоосу менен ачылган алтын түйүн азыр бул жактагы атайын окуу жайына келдик. Сиздер менен азыр ошого кирип бул жактан жалпы ичинде болуп аткан интриганы жана ошондой эле өз үчүн биздер толтура чалдырып беребиз. Бизден алысабай туруңуздар. Кеттик анда. Байке, жүрбөйсүзбү? Болду. Урматтуу достор, Алтын түйүн улуттук балдар инженердик техникалык академиясы. Албетте бул жакта жалпы балдардын ошол инженер багыты боюнча ар кандай ошол окутуу багыттары боюнча билимдерди берип аяктайт. Жана ошондой эле атайын сертификаттарды берет экен. Саламатсызбы? Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Тергөө медиа. Тергөө медиадан. Жай эмнеге тартып атасыңар? Журналисттик лицейден окуганда. Жок, бул разрешение сурап туруп тартат го, мне кажется. Жок, сразу тартып берет. Бизден рұқсат бар. Кандайча? Ар бир маалыматка жетип окугубуз бар да, же ошого атайын келдик эле. Анан жетекчи барбы? Жок, эч ким жок. Ким бар? Сиз бул жакта кароочусузбу? Ооба. Ну, вахтада айтат эмне вахта. Аты жөнүңүз ким? Жа айтпайм мен эмнеге тартып атасың? Мен ошону айтып сурап аттым силерден. Эмнеге тартып атасың? Без разрешение, без ничего. Аты жөнүңүз. Мен айтпайм деп атпаймбы? Айтпайм. Айтпайм, эмнеге тартып Өзүңүз атасың? тааныштырышыңыз керек да. Эмнеге тааныштырам? Тааныштырбайм. Эне барып бухгалтерияга алып келип. Эч ким жокпу? Бухгалтерияга барып алып. Жүрүңүз, чогуу. Сиз Жок, көрсөтпөйсүзбү? мен көрсөтпөй өзүң барасың. Мына бул жерде мен бияк таштап кете албайм. Жетекчи орун басар барбы? Ким бар? Бар ошондон сурасаңар, бухгалтериядан. Бухгалтериядан сурагыла. Бул жерде сол бетте 3-кабинет. кабинет. Сол бетте 3-кабинет дейм. Урматтуу достор, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Ушундай аябай ичи сонун жасалыптыр. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Саламатсызбы? Журналист, Тергөө медиадан. Биз иликтөө алкагында келдик эле. Саламатсызбы? Иликтөө алкагында. Эмне? Бул жакта ошо ичара интрига болуп атыптыр. Анан кийин сиздердин атыңыздарга арыз түштү, ошол боюнча келебиз. Это директорга на второй этаж. Кандай директор? Экинчи этажда. Экинчи этажда. Темекинчи кабинет. Ал жумуштар эми? Жок, алар көрдө да, алар же. Эмне кылып жүрөт алыкта? Аяқта Техномас деген международный форум өтеді, бұл жақта жүрсіз. Сен кімге қасан организация? Что за журналист? Кто такой? Какой организация? Жүрүңүз эже. Директорго алып чыкпайсызбы? Жүрүңүз. Ким бар бул жакта өзү? Жетекчи керек. Жетекчи жок. Жок, бухгалтер эмне деди? Аты жөнүңүз ким? Мен айтпайм дедим мен сага. Аты жөнүңүз ким? Алып калдым, анан сүйлөшөбүз. Жок, айтып бериңиз. Айтпайм деп атпайм. Бухгалтер эмне деди? Бухгалтер барбайсыңбы? Бардык. Эмне деди? Жетекчи кайда? Жок, эмне деди? Бухгалтерден сурабайсың, менен эмне сурап атасың? Бермесин, көрсөтүп бергейсизби? Бермесин. Билбедиңби? Ошолда. Жок, бухгалтер эмне деп атат деп аттым. Аты жөнүңүз. Аты жөнүндө айтпайм деген эмнелер айткан деп айтасың. Керемет. Кимди бир маалымат чакырып койчу. Эмне деп атат буну? Бурма деген ким? Билбейм. Иә. Билбейм. А чей заказ вы выполняете? Кимдин заказын аткарып атасыңар? Адилеттүүлүк. Ким сизге ким арыз түштү? Кагаз барбы? Же жөн эле келе бересиңер, бирөө сүйлөдү деп эле. Аты жөнүңүз ким? Атын эмне кыласың менин? Абдыкерим атым. Абдыкерим атым эмне кыласың? Familiyangizcha? Bayke, geliniz Bayke. Bayke, bir minutga kelip berесizби?
Gelmeyin bir minutga men canını söylüyorum. Sen aytma, kimdi deseyden geldin. Sana qanday arız düştü? Şöyle kime öğretsin? Qanday deysiz? Sana arız düştü? Arız tushdi, biroq sizga aytmaymiz. Aytmasang menden söyleshpa. Sen men söyleshpa. Kelingiz, aka. Javob ber. Aka. Men sen men söyleshpam. Sen ayt, kimden arız düştü? Ani jetekchiga aytamiz-da, aka. Aytaver, men menimle söyleshib o'tasan unda. Shu siz kelib, qayoqdan keldi deb. Men so'rasam bo'ladi, sen cho'chmadan bilib ketsan. Kim? Hadi. Men tanıştırdım sizga. Endi deb tanishtirding sen? Jurnalist. Yo'q, qaysi jurnalist? Endi degan jurnalist? Abay deb tanıştırdım. Endi degan? Yo'q, qaysi organizatsiyadan? Men sizga tushuntirib o'taman. Pressa. Qaysi pressa? Ati bormi? Tergov media deb tushuntirib o'taman. Tergov media. Tergov media bormi telefon var? Men nachalistdan so'rayman. Bormi? Sizga Davay. Telefon bermay söylesang, o'sha nacharingni. Jo'q, baylashib bersangiz. Yo'q, bir aytaymi sen? Jetekchi bilan baylashsangiz. Kim telefon? Jetekchi bilan. Bu yoqni jetekchisiga baylashib berasiz-da, Franch. Men baylashmayman. Nega? Men ishim men aralashmayman. Javobchi. Kelingiz, aka. Aka. Aka, kelingiz. Nima aytdim, sen men tanımadım. Nega? Aka, jurnalist o'tir. Aka, jo'nda qo'yingchi. Aka, men bor ishim. Qanday aka? Olib keling, qanday Hasan. Hozir jetekchi xodimlar javob ekan, kutib qoldi. Xodimlar sarvar ekan, ekan. Atacanımız kim? Ece, Atacanımız kim? Çok yapıyorsun. Çok yapıyorsun. Gelmiş, çok yapıyorsun. Atacanımız kim? Siz burada olmasaydınız mı? Gelmişsiniz. Все, незаконная съемка. Незаконная съемка. Вот наш Алмаз привел каких-то операторов и снимает. Да? Все, сейчас мы положим. Atacanımız kim Ece? Ece, gelin. Gözünüz taşlık olmuş ki gelin. Gelin Ece. Peki karşı. Çok bilgimden kaçma çat. Albetti. Darya Saparbekovna. Darya Saparbekovna. Да, Salamatsizmi? не слышно, что? Это jurnalist. Что, emnega qayerga keldinglar? Мы уже милицию вызвали, Айзада. Незаконная съемка деп. Атыңыз кім же? Менің атымда. Сен берші удостоверениеңді. У него удостоверения нету. Как охрана. Удостоверение попросите. Жима глядя. Не отвлекайтесь. Чай чөйсі отырсыз. Как охрана. Удостоверение спросите у него. Жоқ, 26-тың керегі жоқ та. Апай. Мен жөнді обед болғанға. Еще полчаса подождите, приедет. Удостоверение пусть он даст, покажите. Давай показывай. Это вы откуда? Что ты спрятался такой, как будто прям это пришел. Пресса, я тоже могу пресса взять и это. Ладно. Удостоверение пусть он даст. бухгалтер эжекебиз анан отурбайсызбы эжеке ана же бизден зарплатаны жасабайт же ЦБУну жасабайт өзү жалдап 20 миңге жасатып инжире деген кызга анан бүт бухгалтерский эме бардым 3 киши жасайт анан азыр жооптон эми качып атат эми мындай Ece açыңыз. Ece. биз элементарный эле суроолорду беребиз бул мен сизде кол салбайбыз бул азыр жумуш убагы анан ачып мына бухгалтерия боюнча 4 выговор алды бул адамчы анан бир жетекчиге да айтканбыз мен муну профсоюз болчумун эжеке же зарплаталар боюнча көп суроолор туулду анан бул эжекебиз же билбейт айтсак ушинтип ороңдоп эле эшиктин жаап эле бизди киргизбейт анан мен жетекчиге директорго айткам эже бул пенсиядагы адам көп программаларды билбейт жалдап жасайт өз жумушун анан кандай болот десем боло берет бизде дейт жетекчибиз боло берет жакын курбус экен анан ушундай мындай несправедливость болуп атса анан айттык да эжеке мындай кандай болот бул болбойт да же зарплатабызды жасабаган адамды кантип коюп атасыз главный бухгалтер кылып элементарный справка доходын чыгара албайт анан кандай же бул ушундай болот сырттан келип ушул жакта стратегический бөлмөдө ушундай чоочун адамдар жүргөнү бул кандай мына видеокамераны көтөрсөңөр деле суббота воскресенье деп жазалат анан ошол суроолорго гана берсем эле мына качты мына бул өзүнүн жумушуна суроо берип атсак эми бул кандай десем жооп берип коюш керек да мына ооба жазайм мына деп эми бул качка эмеси бирден бири далилибиз да Саламатсыздарбы, мен Алыбекова Айзат, Чүй облусундагы Алтын Түйүн улуттук инженердик техникалык академиясында 3D модельдөө илиминин жетекчиси болуп эмгектенемин.
Мен 1,5 жылдан бери жетекчилик үстүндө кысымга кабылып келемин. Кабылганын себеби областтык турдан биз месте алганда талашкандыгы үчүн ызы-чуу кылат экенсиң деп мени кысымга алып келет ошондон беричи. Жетекчилик өзү кызмат ордуна келбейт, сабак өтпөйт, бирок айлык алат. Бирдеме десек эле жогорку жактарда ызы-чуу экенсиңер жаап салам деген коркутуулар болуп келет да. Ошон үчүн ушул күнгө чейин эч кимибиз унчукпастан чыдап келдик. Анан акыркы күндөрү менин жеке тарабыма чейин өтүп, күйөөмдүн номерин сурап чалып, андан сырткары балаң менен карган дегенде мен чыдабай кетип, анан мен прокуратурага арыз жазып салгам. Арыз жазган күндөн баштап мага тынчтык бербей, мени текшерип, ушул күнгө чейин эме кылып аткан. Анан эми мында лагерге кетти деп аткан жетекчиликте. Бирок лагерге кеткен жетекчи 1 мүнөттөгү балдарды жоопкерчилигин алгандан кийин ошол жакта болуш керек болчу. Бирок ошого карабастан 5-күнү келип, бияка келип документтерди алып кетип атат. Журналдарды или дагы толтурулбаган журналдарын алып кетип атат. 6-күнү мага жазып алып, группага жазып алып, логин паролун бер, мени электрон журналды толтурмакчымын деп. Андан сырткары дем алыш күнү чалып алып бир коллективге Айзаттан фирменный бланканы алып берчи деп сураптыр. Эмне себептен 1,5 жылдан бери фирменный бланка каякта экенин, эмне экенин билбейт. Муну көрүп билген дагы эмелердин баары жаап, жашып отурушат да. Мен арданганым мына жетекчилик прокуратурага арыз жаздым эле, президентке кайрылуу жазадым эле, ошол экилер лагерде деп коюп текшербей атат. Бирок эмне себептен 5-күнү келет дагы журналды алып кетет ал. Ошол экиге эме кылып атам да. Эмне себептен лагердеги окуучунун жоопкерчилигин алып баргандан кийин 1 мүнөт 1 секундта ошол жакта болуш керек. Аякта Дайра Сапарбековна жетекчиликте ошол жакта отурат да. Ошол экиге көзөмөлдөп эмнеге 5-күнү улук саат берип келет? Эмнеге комиссия деген лагерде деп аны текшеришпейт? Биякта дагы бир эме окуянын дагы бир күмөндүү ойлордун баарын жаратышат да. Була жетекчиликтер бири-биринин аркасын жабыш үчүн бири-бирин колдоп документтер жазып атат деген күмөн ойдо келип атам да. Ушул күнгө чейин документтердин баардыгын жетекчилик айтканда бүт бар, мен толтуруп келчимин, даже документтердин баардыгы мен өзүмдө бар. Ушул күнгө чейин документ жетекчилик өзү документ каякта экенин, эмне экенин бүт билбейт. Табелди ушул күнгө чейин мен толтурчумун, андан кийин башка бирөө сырттан бирөөгө толтуртуп атат. Негизи документ иштери, биздин айлык эмелерибиз, жүрүштөрүн ушу жеке ушул жактан чыкпаш керек. Ал филиал жетекчиси болгондон кийин методисттикте кызматты кылат. Ушул жака деген 8 саат болбосо да, калган жумуштарды аткарса да, жарым күн ушул жакта отуруш керек. Эмне себептен прокуратурага калпычы 1 айда 1 жумушка келет деп жазасың, мен 1 айда 2 жолу келем, мен ошондой график түзүп алгам дейт. Ошол эки негизи болобу? Негизи биякта көптөгөн табышмактар, көптөгөн сырлар жатат. Мага окшогон жаш мугалимдердин шагы сынып калып атат. Унчукпа арызчыл деген атка коносуң, чырдан башка башың чыкпайт экен дейт. Ошол экини уккан жаш мугалимдер мисалы үчүн областтык или райондукка даттанса, алар деген ичара жаап койгондуктан ачыкка чыга алышпайт деп ойлоном да, көп мугалимдерчи. Булакта деген мен мисалы үчүн 3-күнү барып келдим агартуу министрликке. Хорошо жеке комиссия түзүп келебиз деген да, келишкен жок. Эмне себептен келишкен жок? Байланышка чыксак телефонун алышпайт, Мамыров лагерде экен деген жоопту берип атышат. Прокуратурага барып эме сурасамчы. Эмнеге анда 5-күнү Мамыров бияка келип документти алып кетет, журналды алып кетет? Буякта жасалып атат, бир документтерди жасалуу комиссия келебиз, даярдан деген сунуштар болуп атат деп ойлойм да. Ошондой күмөндүү ойлор жаралганы үчүн мен ошо президентке дагы, коомчулукка дагы кайрылат элем. Муну 1,5 кимиң бар деген эле таянганы, жетекчилик кызматта бирөөсү бар үчүн кимиң бар, алып кел дейт. Мен жөнөкөй эле мугалиммин, өзүмдүн күчүмө, өзүмдүн билимиме гана таянып, өзүмдүн эмелериме гана ишенип чыгып атам да. Мисалы үчүн могу документтерди жазып атканым или кылып атканымды эч бир айтпайт элем. Мисалы үчүн хорошо жетекчиликке жумуш ордуна келбесин. Эмне себептен 1 жыл бою сабак өтпөйт?
1 жарым жылдан бери 8 сааттын акчасын алат дагы, бирок бир жолу дагы ушул жака кадам басып сабак өтпөйт. Бирок айлык алат. Өткөндө дагы жакынкы күндө айтты, менин айлыгым менен ишинер болбосун, мен айлыгымды майда чүйдө алам дейт. Бирок ушул жакта 1 жыл болду да чипы лазерибиздин бузулуп калганына, аппаратыбыздын бузулуп калганы. Бир кадам басып келип ошол эркини оңдойлун деген жок. Хорошо, эмне канча кетет экен кыздар оңдоп берем дейт да, 20 миң кетет экен агай, мага бериңиз, мен оңдотоюн десем деле, хорошонун башы оорубайт. Ушул жака бир ручка или бир тетрад алып келип коюптурбу? Мен канча айттым, мына мышкалар иштебей калды күздөн бери. Агай, мышкалар иштебей калды, мышка алып кел. Хорошо кыздар, алып келем дейт да, бирок жыйынтык жок. Мынакей мышкалар деген одноразовый болот, бир эле колдон, бир окуу жылына эле колдонгонго. Мына 1 жылдан бери мондай жараксыз мышкаларды эптеп, жулукулдатып эме колдонуп келишет окуучуларчы. Анан кийин буну жетекчилик камсыз кылып бериш керек. Ошол мен иштеп атам дейт, бирок эмнени иш алып барып атат, алгылыктуу ошол эркини көрсөтсүнчү. Мен иштеп атсам эле мени каралап атат дей турган болсо, ачыкка чыгып жооп берсин. Мынакей лагерде деген эме эмне себептен 5-күнү келет жумуш ордунда. Азыр чалсаңыздар мен лагердемин деп жооп берет. А эмне себептен 5-күнү ошончо окуучунун жоопкерчилигин алып атса келип атат. Тим более бизден алтын түйүндөн тиги биздин өзүбүздөн окуучу чыккан жок. Бирок кайсы окуучуларды апарды деген да вопрос болуп атат. Кемин боюнча кайсы окуучуларды апарып атат деген дагы менде суроолор жаралып атат. Дагы ошол эки биздин жогорку жакта жетекчилик дагы бирдеме болсо эле биз баягы өзүбүздүн көйгөйүбүздү айта электи эле, силер ызычуу экенсиңер жабамын дейт. Жетекчилик менен биргелешип бир иш алып барышат го деп ойлойм да. Биз унчага электи эле, или бизди жетекчилик жамандаган үчүнбү түшүнө албаймын. Жетекчилик жаап салам деп эле коркутат. Эмне себептен ал жетекчилик көйгөй каякта экен? Кайсы маселеден жаралып атат? Кимден жаралып атат? Мугалимден жаралып атабы или окуучудан жетекчиликтен жаралып атабы деп келип ушул жака бир басып келип текшерип, анан кийин могу көйгөйдөн себептен мондай болуп аткандыктан эме болуп атыптыр. Силерди ошо негизде жабам десе, хорошо демексиз. Биз үн баспай, үн унчуга электи эле бизди жетекчилик жабам деп коркутат. Мына көчө күнү дагы, бүгүн дагы келип алып эле мына мамырып, эми жабылат. Мына мен кетсем да иштетпейм силерди, постава кыламын деп ушинтип коркутуп келет ушул күнгө чейин. Ошон үчүн 1 жарым жылдан бери мунумду оозума басып гана келип атам да. Эмне себептен мени эгерде ошончолук илимдүү, билимдүү депутатмын, илимдүү, билимдүүмүн, сенден жогорку стажым бар деп такай айтат да. Эгерде ошончолук менден стаждуу, билимдүү болсо, илимдүү болсо, эмне себептен мага телефон чалып алып балаң менен карган деп айтат? Эгерде ошол эки маселени жетекчилик катары кабинетине киргизип алып, Алыбекова, могу маселе мондай болуп атат. Сен деген чыгам деп туруп мен чыкпай коюп көпчүлүктүн жанында уят болдум. Кел, могу маселени ошол жактан туура эмес кылып койдуң го. Чыксаң да, чыкпасаң да өз эркиң деп, мисалы үчүн жайыраак түшүндүрсө, мен дагы мугалиммин. Мен дагы өзүм ии демекмин да. Анан эмне себептен менин жеке жашоомо аралашып, менин балам менен каргандыкыдай ал ким? Мындай маселе, мисалы үчүн, менин ишмердүүлүгүмө, менин ушул жакта кызмат ордума келбей койсом, сабак өтпөй койсом, мага айтса болот. Бирок ал жетекчи сырттан какой-то бир адамдардын жеке маселеси жөнүндө, жеке мен жака айтылган маселени келип алып эле, жыйын болгон сайын эле сени баланча жаман көрөт экен, сен мындай экенсиң, сен тигиндей экенсиң деп сырттагы нерсени алып келип эле мага жыйналыш кыла берет. Мисалы үчүн бир кагазынын протокол түзүп, могун негизде деген кагаздарын көрсөтсүн мага. Андай кагаздары жок. Бул күнгө чейин. Мына тынч иштебейсиңер, жетекчи менен келишимге келгиле деди. Хорошо деп мен жетекчиликке келишимге келип, күйөөмдүн номерин түн жарымда, 8:30 чалып сураганда да хорошо деп эртеси келип, мэрдин коллективдин көзүнчө кечиришип, иштеп иш алып барып атканбыз. Эмнеге коркпостон кайра мага эмнеге асылат?
Мен мисалы үчүн жаш мугалим экенмин, жаш кадр экенмин, мени колдоп, коштоп, наоборот, мен 3 жылдан бери жыйынтык көрсөтпөсөм, мисалы үчүн республиканский, областтык райондордо менин даярдаган окуучуларым биринчиликти, алдыңкы орундарды алып келип жүрөт. Мисалы үчүн мен көрсөткүч көрсөтпөсөм или какой-то жумуш ордумда болбосом, анан кийин мага жалап кылып, могу жерден туура эмес, могу жерден туура эмес десе, анда мен мойнума алмакмын. Бирок менин жеке гана кызыкчылыгын, жеке бирөөнүн кызыкчылыгын үчүн мени басымырлаганы бул мага абдан аброюма дагы, өзүмдүн укугума дагы шек келтиргендиктен мен ушундай эмеге бардым. Мисалы үчүн, эмне себептен коркпойт? Төлөп коем 300 000 сомбу? 8 сааттын акчасы 300 000 сомбу? Төлөп коем, мен жаап коем дейт. Ушу кантип болсун? Эмне мыйзам алдында жооп берсин. Ошол эки 300 000 сом 1,5 жылдан бери жеген жетекчилик, ошол экини көз жумуп келаткан жетекчиликтин баары мыйзам алдында жооп бериш керек. Бизге кысым жасабаш керек. Бизге окшогон жаш кадрлар эмне себептен кетет деп агартуу министрлиги или какой-то президент ушул эки көйгөй боюнча аракет кылып көрсө болмокта. Анткени бизге окшогон жаш кадрларга булар кысым жасагандыгы үчүн камерага чыгып или арыз жазсаң арызчыл деген атка конгондон ардангандан или тууган уруштардан ушундай нерселер болуп кетет дегендиктен булар өз ойлорун айтпай жашырылган толтура мугалимдер бар деп ойлойм да. Анткени мен 3 жылдан бери ушул жанда иликтеп келем. Эмне себептен бул жаш мугалимдер айлыгы аз деп чыгып кетет? Мисалы үчүн азыр айлык көп кетсе деле кетип аткан жаш мугалимдер болот. Алар эмне себептен кетет? Бунун көйгөйү эмнеде деген бул маселени карап көтөрүп чыккан бир адис или ушу илим билим министрлигинде бир кадр бар болду экенби? Мисалы үчүн мен илим билим министрлигине бардым. Мен маселем көтөрүлүп чыкты. Ошондо эмнеге келбейт? Ошончо коррупцияны айтып атам. 1,5 жылдан бери далил фактылары менен айтып атам. 1,5 жылдан бери бир сабак өтпөстөн акча алып келет деп. Эмне себептен ошол экини ушул жерден дал ордуна коррупцияны айтып аткандан кийин, сабак өтпөгөн далилденип аткандан кийин келип басып ошол экиге чара көрүшпөйт. Биякта дагы өзүнүн мафиялары бар экен деп толук айта алам да. Мына бул работа техника кабинети, биякта мугалим эс берет. Андан сырткары керек болсо жетекчилик катары мынакей. Жетекчинин өзүнүн кабинетинин сыртында ким, фамилия, аты жөнү ким экени, ушу кызматка мындай кайдагер карабаса, кайтабы ушул жака өзүнүн фамилия, аты жөнүн илип коймок. Жетекчи 1,5 жылдан бери эч иш апарбаган ушундан көрүнөт. Мынакей, андан сырткары биз 1,5 жылдан бери, мына күздүкү окуу жылынан бери могу ЧП лазер аппаратыбыз бузулуп калды агай деп бул маселени 4-5 жолу көтөргөнбүз. Хорошо кыздар канча сом кетет, канча кылабыз деп коет деле, анын жыйынтыгы жок. Мына азыркы күндө дагы бул жабылуу, иштелбей турат. Эми жетекчилик ушул жактан кызыкса, иш алып барылса, мисалы үчүн элементарный эле ушул эки ЧП лазеристи оңдотуп берип койсо, балдар көп деген нерселерди үйлөнмөк. Мисалы үчүн мурунку жетекчилик ушул ЧП лазерди чуркап жүрүп алып келип, мына оформить этилген. Азыркы жетекчилик эмне иш алып барган? Көрсөтүп берсинчи мага. Могуну кылдым, морекини деп. Эми могу бурчаткаларды айтышы мүмкүн, бирок аны мурунку жетекчилик тендерге баягы жазылып калган, мурунку эме боюнча ошол эки менен өткөн. Не десе эле ошол эки эмени бурчатканы айтат, анан заборду айтат. Ал деген мурунку жетекчиликтин эмесинде калган да. Андан сырткары азыркы жетекчиликтин алгылыктуу бир иши жок, мисалы үчүн. Мына көрсөңүздөр болот, алгылыктуу бир иш апарганы жок. Мына
ар ким мугалимдер өзүнүн колунан келишинде гүлдөрүн алып келип өздөрү эптеп оформить этип алган, бирок мына ушу пардонну дагы ушулар эми нерселердин баарын өзү жетекчи мугалимдер өздөрү оформить этип өзүнүн аракети менен ушул деңгээлге жетип атат. Жетекчилик бизди колдосо, бизди кыздар кем карчыңарды алып берет, мындан да өсүп өнүгүп, балдарга мындан да чоң салымыбызды кошмокпуз. Бирок эмне кылат? Биздин жетекчилик андай кылбайт. Сырттагы ушак айынга ишенет дагы, бизге кысым жасалат. Эмне себептен жетекчилик деген кызматты алгандан кийин методисттик дагы болуп калат. Анткени фат филиалы болгондон бизге деген могу жобосу мондай, моягы мондай деп түшүндүрүшү ошо киши да. Анан келип алып бизге каяктагы баланча айтты, түкүнчө айтты деп болбогон нерсени гана бизге маселе кылып көтөрүп чыгат. Мынакей былтыр мурдакы жетекчилигибиз деген 30 метрлик шлангини алып келип бактарыбызды сугарып турчубуз. Бирок ал шлангини 1 жыл болду, агайдын ошо азыркы жетекчилик алып кеткенине 1 жыл болду. Мынакей гүлдөрүбүз куурап турат. Байкуш тиги охранник байкебиз колу менен сугарат. Чакалап сугарат. А неге шлангини алып келип койсо, ошол экини өзүбүздүн шлангибиз 30 метрлик шлангибиз бар болчу, ошол эки менен сугармакпыз да. Мына бактарыбыз куурап турат. Быйыл жаңы тигилген бактар куурап турат. Шлангини алып кеткен 1 жыл болду. Ошо ойдон жок ал шлангибиз. Да чөптөбүз куургап жүрөт. Мо бурчатканы айтат, бирок бул бурчатканы басып атканда, тендерден өтүп басып атканда бир басып келген жок. Даже ошо иштеп аткан балдар деле айтат болушу мүмкүн, келген жок. Мен өзүм келип көзөмөлдөп, мугалимдер келип көзөмөлдөп, или какой-то ушурекин сүрөтү келсе, кыздар телефон чалат. Кыздар бурчатканы салып атабыз, сүрөткө тартып койгулачы, сүрөткө тартып кетиргилечи дейт. Жетекчилик болсо кызыгып келип, моягы мондай болот, кел монтелик деп. Мына могу карагайды алдырыңыз деп, ушу карагай үчүн эле 1,5 айдай почти кечиктик. Ушу карагай үчүн 1,5 ай кечиктик. Айтып отурса көйгөйдүн баары ушул жакта. А жетекчиликке иштеп атам, мен суу киргизип атам, мен кыйратып атам дейт экен, бирок болсо андай ишти алып барылган жок. Бирок ошондо неге Мусина Дайырова Сапарбековна бизге эле кызым кылат, жабам деп эле. Эмне себептен ушу маселе көйгөй ушул жакта экенби, каяктан болуп атат, деп ушул жака келип келбейт. Анан кийин баса жетекчилик келет дагы, могу жакта машинасын токтотот, кирип сабак өтүп атканга кызыгып, кыздар кандайсыңар, канча бала бар, эмне кылып атасыңар дебейт да, келет дагы телефон менен отурат, эшиктин алдында машинасын токтоп. Керек болсо ошолордун да видеосу бар bizde. Ошолордун да видеосу бар. Уктап машинасында телефон менен. Анан 4-кө аз калганда, 4-кө 15 мүнөт или садикке барар убакка чукулдагандай келет, кирет, кабинетин ачат или машинасында отурат, кетет. Ушу кантип кызматтык болсун. Эмне себептен сабак өтпөй туруп айлык алса дагы, бизди мисалы үчүн WhatsApp-тарда бизди текшерет. Ар бир сабагыбызды ушу күнгө чейин салып келчүбүз. Март айына чейин салып келдик. Анан кийин аякта жетекчилик, бардык кызматтагылар, мугалимдердин баары сабактарды салып аттык да, бирок именно Мамыровдун сабагы жок. 1 жылда 1 сабак салган жок. Неге ошол экини көрүп турса да көздөрүн жумуп атышат? Неге көздөрүн жумуп, неге ошол экинде сабак өткөн жок, 1-чи айында өткөн жок, хорошо, 2-чи айында дагы бирден болду, 3-чү айдан кийин сабак өткөн жоксуң деп, ошо 8 саатты башка мугалимге берсе, башка мугалим келип сабак өтсө, башка окуучу алмак да. Азыр керек болсо өткөндө Мамыров жетекчиликке кылып атып, отчет берип атып, өтем деген сабактан берем деди. Бирок табелге жазылат го, инженерден деп жазылат. Эмне сабактан бак, эки кайсы сабактан атын айтып атат. Кайсы сабактан дагы сабак берерин билбейт. Мындайча айтканда билбейт. Ошонун бардыгына керек болсо бунун дипломдугунда дагы педагогический жок, инженер, юрист деген жери бар. Ошо жерин да карап туруп эме кылса болмок, балдар менен иштешүү кандай экенин билбейт. Андан сырткары мен депутатмын дейт. Ушул жактагы 5 айымдын 5 кызматкердин башын бириктире албаган жетекчи кантип элдин көйгөйүн, кантип элдин маселесин чечет
деген да суроо болот да. Бул депутаттылыгын дагы карап чыгыш керек. Эмне себептен ушакта 5 аялдын башын бириктирип иш алып бара албаган 1 жылдан бери. Бул кантип депутат болуп жүрөт? Буну дагы ушу депутаттыгы боюнча да карап берсе деген, карап берсе жакшы болот эле да. Бул кантип бир гемин гилейген геминдин маселесин кантип көтөрөт? Генедей ушакта бир маселени чече албаса, өткөндө сүйлөгөн адамдан эле кимиң бар, кайсың кыршаң ким алып кел деп эле атат. Мунун кыршасы ким? Мунун кыршасы ким? Ошол экин дагы изилдеп тактап, ага да чара көрүп беришсе, бирдеме десе айтат, жетекчилик менен сүйлөшүп алгыла, мен сүйлөшүп алгам дейт. Анда баарыбыз жетекчилик менен сүйлөшүп алып эле, анда сабак өтпөй эле айлыгыбызды алып жата бербейбизби? Агай тигилене журналисттер келип турду, сизге бердик, берип атам. Ассалам алейкум, агай. Алейкум. Кандайсыз? Тергөө медиадан журналист Абай деген жигит. Отам. Байке, бул жакка сизге суроолор бар эле. Эгер кеминде болсоңуз келип бере аласызбы? Жок, мен келдим да. Качан келесиз? Bir gün келет. Ошо келсеңиз. 5-күнү келесизби? Онлайн да отчук адам биринен баштап. Суроолор бар эле да? Келип берсеңиз жакшы болот эле. Ошо, эми келсеңиз айтабыз да, алдыча. Келсеңиз азыр бул жакта иликтөө жүрүп аткан журналисттик ошол боюнча. Номерин жазып алып калган жалгасы. Жок, сиз бул жака бир күнү келсеңиз, анда биз бир күнү келели кайра. Талкуга заранее предварительно чыгып атканда шаарда. Мынакей баардыгыбыз чүй филиалы деп бизди текшерип баштаган. Мынакей баардык мугалимдер сабактарын өз убагында өткөнүн. Сабактары өз убагында өткөндүгү жөнүндө маалыматтар бар. Филиал жетекчиси Мамыровдун бир да сабагы жок. Ушу факты да, мисалы үчүн, 1 жылдагы сабак өтпөгөнү. Мынакей далил ушунда эле бар. Ошондо да көрүп турса да, көрмөксөнгө салышкан жетекчиликтер да. Көрүп турса да, көрмөксөн салышкан жетекчиликтер. Агайдын кысымынан дагы бир агайыбыз кетти. Эмне себептен кетти? Агайга кысым көрсөтүп, дагы эле ушундай мен ыз үчүн болгондо, агай ооба ушу кыз иштеп атканы чындык деген үчүн агайга кысым көрсөтүп атып, мынакей ал агай да кетти. Мына тиги филиал ал агайдын биякта өтүп аткан сабактары, балдарынын баары бар дагы. Сабак өтпөгөн Мамыров калат экен дагы, сабак өтүп, балдардын баарын ийгиликке жеткизип аткан агай жумуш ордунан кетет экен. Не себептен? Буну эмнеге иликтеп чыгышпайт? Ал агайга кысым көрсөткөн үчүн, ал агай кысымдан бул эркек киши менен эркек кишини баягы сүйлөшө албайт экенбиз. Кой, кетейин, кармашып отурмак белем мун менен деп, агай өз эрки менен жумуштан кетти. Негизи закон боюнча спорт секциясы бар деп биз жок, техника десе болбой, агай өзү кошкон ушу. Жүзөнү өзү алып келген. Бирок болсо, алын кайры өзүнүн сөзүнө каршы чыгып туруп, ал агайды спорт болбойт экен, мен жаңылыш сени алып алыптырмын деп негиз менен агайды жумуштан алып ыргытып атат. Бул эмне себептен? Мунун баарын ким көзөмөлдөйт? Биздин мисалы үчүн бул эмне частный эмелери кааласа жаап салган, кааласа ачып салгыдай. Мунун президенттин жарлыгы менен 3 жыл мурун ачылган. Балдарга ушундай илимий техникаларды академиясы деп. Эмнеге ал академияны, гилейген академияны, иштеп аткан академияны бирдеме десе эле коркутушат экен, жаап сала. Эмнеге бир Мамыров иштебеген Мамыров үчүн тиги моунча мугалим, окуучулар жабылып калыш керек, жумушсуз калыш керек мугалимдер. Бир Мамыров иштебеген үчүн бизге да мүмкүнчүлүк бериш керек. Чындап эле Мамыров айткандай бул мугалимдер иштебей атабы, окуучулар келип атабы деп текшерип 1 жылга бизге да мүмкүнчүлүк бериш керек. Эмнеге бизге мүмкүнчүлүк бербей туруп булар коркутушат бизди жаап салам деп. Мисалы үчүн көп мугалим өзүнүн оюн айткандан коркуп атат азыр. Жабылса жабылсын, мен до конца барам, президентке чейин барам деп. Мына азыр Мамыров дагы тиги өткөндө эле жакын арада прокуратурага арыз жазганына 2 күн кысым кылды. Неге 1 жыл ичинде календар план кандай экен, кайсы негизде экен деп текшербейт дагы. Мен прокуратурага арыз жазгандан кийин ана менин журналымды, менин календардын планымды текшерип, моякты бекитиш керек тура дейт. Эмне себептен кийин май күнүнүн текшерип атат, майда 18 саат өтүлдү дегенди түшүнбөйм. Эмне майда 18-ине чейин толтургансың дейт. Бул билим каякта?
Мен деген агайга түшүндүрүм. Агай, майды 18 саат өтүлдү десем, грамматиканы билбейт экенсиң. Майдан кийин үтүр коюлат дейт. Кайсы закондо бар экен майдан кийин үтүр коюлган? Таап берсинчи, мен грамматиканы окуп ал дейт. Мен окуйн анда грамматиканы, агайдын грамматикасы мен окуйн. Алын сөзүндөрүнүн записи бар, далилдери бар менде.